Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Түстөр! Оң жақта тосуға! Қарал! Саламатсыңарбы жоокерлер? Соғыз, оғыз, жолдаш, башкар, оғашар! Kırgız Respublikası'nın memleketlik tuğusu götürülsün. Söz Kırgız Respublikasынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал Абад дубанындагы мекендештер жана кымбаттуу кала тургундары. Сиздер менен жалпы республика боюнча жакшы саамалыкка айланып бараткан мамлекеттик туубузду көтөрүү жөрөлгөсүндө кайрадан жолугушуп жатканыма терең кубанычтамын. Өлкө боюнча калкынын саны жагынан 3-чү орунда турган, убагында жаштардын жашыл шаар аталган Жалал Абад шаарынын 146 жылдык майрамы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн сиздер менен бирге Жалал Абад шаарынын көркүнө көрк кошкон айтылуу Айып тоосунун боорунда бийиктиги 50 метрди түзгөн мамлекеттик туубузду бийик көкөлөтүп жатабыз. Ылайым байрагыбыз бийик желбиреген сайын мамлекетибиз дагы жаңы бийиктиктерге жакшы жагына карай өзгөрүүлөргө жете берсин. Мамлекетибиздин эгемендигинин эң башкы белгиси болгон байрагыбызды бийик желбиретүү, аны көздүн карегиндей сактоо, аяр мамиле жасоо мекендештерибиздин айрыкча өсүп келе жаткан муундун мекенчилдик духун күчөтүү болуп саналат. Бул байыртадан келе жаткан ата бабалардын эркиндикти, эгемендикти даңктап даңазалоо, эл жерин коргойм деген уул кыздардын дем күчүн, атуулдук сезимин арттырууга багытталган жөрөлгөлүү салты. Дүйнөдө теңдешсиз Манас дастаныбызда дагы желеги туудан бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй, асаба туудан бөлүнбөй, ааламдын жүзү көрүнбөй деген саптар ар бир кыргыз уулунун денесин дүркүрөтүп, демине дем кошуп чыйралтып турат.
Чынында чамгарагынан алтын түстүү күн нуру чачыраган кызыл туубуз кыргыз журтчулугубуздун, байыркы ата-бабаларыбыздын басып өткөн бай тарыхын, уюткулуу көчмөн элдин философиясын чагылдырып турат. Кызыл тууларды кылкылдата көтөрүп, каруусун казык, канын азык кылып жүрүп, канчалаган кас душмандарды жеңип, урпактардын келечегине кам көрүп, керемет Кыргызстанды мекен кылып, бизге аманат калтырган баатыр бабаларды эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ömrün el четинде, жоо бетинде өткөргөн Курманбек баатыр, Жаныш Байыш баатырлар, Нүсүп Миңбашы жана башка баатыр бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган дүйнөгө таанымал Арслан бапты, касиеттүү Сафет буланды, Аркыт, Кара Алмалайдай жер соорусун, тоо койнунда өзүнчө бир кооздукту камтыган Сары Челекти, канча ооруга шыпоо болгон Айып булак сындуу керемет жерлерди барктап баалай билишибиз зарыл. Соңку 2 жылдан бери бабалардын ыраазычылыгы үчүн өлкөбүздүн 7 дубанына мына ушундай кызыл желегибизди асмандата желбиретүү жөрөлгөсүн салып кайландык. Өзүңүздөр билесиздер, эгемендигибиздин 31 жылдыгында Сары Өзөн чүйдүн Чуңкурчак жайлоосунда үстүбүздөгү жылы көз карандыстык майрамыбызды белгилөөнүн алкагында Ордолуу Ош шаарында, андан көп өтпөй Теңир тоонун Кочкор жергесинде Орманхан атабыздын 230 жылдык мааракесин белгилөөнүн алкагында түндүгүн күн нуру чайган туубузду бийик көтөрдүк. Кудай буйрса эмдиги жылы Таласта дагы көтөрөбүз деп турабыз. Ал эми сиздер байырлаган берекелүү Жалал Абад шаарынын 146 жылдык майрамынын алкагында да бул жакшы жөрөлгөбүз унутта калган жок. Айып тоонун боорунда көтөргөн туубуз бир туунун астында биригип, бекем ынтымак сактап иш алып баруунун, эч кандай ажырымга жол бербөөнүн чакырыгы болсун. Бүгүн кызыл туубузду көтөрүү менен бирге Жалал Абад шаарынын күнү кеңири масштабта белгиленип жатат. Мына бул биз турган Айып тоонун этегинен байыркы убактарда Улуу Жибек жолунун бир каттамы өткөнү белгилүү. Учурунда Жалал Абад калаасы Ооганстан жана Кытай менен тыгыз соода байланышта болгон. Мына ушул 9 жолдун тоомундагы шаарыбыз ошол мезгилдерде эле Ферган өрөөнүнүн экономикасына жана социалдык маданий жашоосуна түз таасир этип турган. Техниканын доораны сүрүп турган бүгүнкү заманда дагы 7 дубан Кыргызстандын бир ыптасын толуктап, өлкөбүздүн ар тараптуу өсүп өнүгүүсүндө көп этностуу элдердин ынтымагы менен маданиятынын ширелишинде күнөстүү Жалал Абад жергесинин орду чоң. Урматтуу мекендештер, Жалал Абад шаарынын тургундары, шаар күнүндө бир эсе шаарыбызга көрк берген, бир эсе жамы журттун жүрөгүн туйлатып, мекенди сүйүү сезимдерин козгогон эң тамгабыз мамлекеттик желегибиз эч качан ылдый түшпөсүн. Тоо койнунда өскөн кыргыз уулу Айып тоодогу кызыл туубузду көргөндө колун жүрөгүнө коюп, бабалар мурас кылган Аскар тоолуу, Айдын көлдүү ата мекенди кийинки муунга татыктуу өткөрүп берүү парызын эстеп турсун. Ар дайым бир туунун астында биригип, ата журттун алдыга арышында ар бир муштундай түйүлүп, ар бирибиз ынтымактуу бололу деп алдыга кадам таштайлы. Элибиз эсен, мекенибиз тынч болсун, асманыбыз ачык, туубуз көктө желбиреп, түндүгүбүз бийик болсун. Сиздерди Жалал Абад шаарынын күнү менен дагы бир жолу куттуктаймын.